Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айда Исамиева. Бул чыгарылышта. Парламенттин депутаттары өкмөттүн түзүмү менен курамын акыры колдоп беришти. Жаңы министрлердин айрымдары жүрүм турумдарын оңдойт деген тилек менен. Бийликтин саясатына канааттанбагандар эл үчүн тосмодон эле секирбестен башка чараларды көрүүгө да даяр экендиктерин билдиришти. Оппозициянын кезектеги митинги белгиленди. Күн чак түштөгө кубалашуу аз жерден тынч бараткандардын өмүрүнө коопсуздук жарата жаздады. Жол кайгылдын башчысы Далымбек Исаев эреже бузуучуну өзү кубалоого туура келди. Өзүн да элди да кыйнабай таштанды чыгарууну, көчө жарыктандырууну жана коомдук транспортту жеке колдорго берүү Бишкек мэриясы эл аралык аутсорсинг тажрыйбасын колдонот. Жогорку кеңеш жаңы түзүлгөн өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын бекитти. Талкуу учурунда эл өкүлдөрүн программалардын мазмуну эмес, министрликке талапкерлердин жеке персоналары көбүрөөк кызыктырды. Парламентарийлердин айтымдарында чоң кызматтарга аттангандардын бардыгы кынтыксыз абройго ээ эмес. Социал-демократ Ирина Карамушкина, Маданият министрлигине талапкер Камила Талиеванын диний милдеттери менен жумушун айкалыштыра аларынан шек санаса, республикачыл Урмат Аманбаева жаңы өкмөттүн курамында мамлекеттик тилди билбеген аткан ээлердин бар болгондугуна кесиптештердин көңүлүн бурду. Кеденирээк Жибек Бегалиева. Министрликке талапкерлерге суроо берүүнүн алдында ар бирөөсүнө өз программалары менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгү берилди. Бирок эл өкүлдөрүн программалардын мазмуну эмес, министрликке талапкерлердин жеке персоналары кызыктырды. Депутаттар айрым талапкерлердин жаштыгына, айрымдардын кызматтык милдеттерине кош көңүлдүүнүнө нааразы. Урматтуу Камила, сиздин атыңызга мага соц тармактын бир топ кызматкерлеринен арыз түштү. Соц кызматкерлер отчет берүүгө келгенде сиз кабинетиңизде намаз окуп күттүргөнүңүздү айтышты. Эгерде динге кызмат кылсаңыз, динге кызмат кылып, жумушуңуздан кетиңиз. Эгерде иштейм десеңиз, иштеңиз. Мен жумуш учурумда полностью мен по графику иштеймин. Анан график учурунда мен намаз окубаймын, мен үйдө окуймун 5 убакыт намазымды. Жумуш учурунда мен айтып коеюн, эч кандай жалп болгон эмес. Жумуш убагында чиновница 5 маал намаз окуп, аны менен бирге вице-премьердин милдеттерин алып кетүүгө жетишкендигине айрым депутаттар таң калууда. Маданият тармагынын башчылыгына келген соң эми экс вице-премьердин убактысы кескин көбөйө түшөт. Талиевага карата суроолор мурунку кесиптеши Урмат Аманбаевада эле пайда болгон жок. Кээ бир министрлер кабинетинде отургандар мамлекет тилди такыр билбейт экен. Ошондой эле тил мыйзамында 8-9 беренесинде так жазылган мамлекет тилди өзүнүн кызмат деңгээлине жараша билүү деп. Ушуга кандай карайсыз? Сиздин кабинетиңизде азыр ошондой министрлер дагы бар экен. Айтымында кыргыз тилин билбеген министрлерге белгилүү мөөнөт берилип, мамлекеттик тилди өздөштүрүүнү талап кылыш керек. Принципиалдуу позицияны толугу менен колдойм. Биздин мамлекетибизде кыргыз тил сөзсүз өнүгүш керек. Бу жерден өкмөт жактан көбүрөөк каражат, көбүрөөк программаны биз көңүл бурушубуз керек ошого. Өзгөчө суракка Жомарт Оторбаев өзү алынды. Жанторо Сатыбалдиевдин экс жардамчысы маанилүү маселелер боюнча мурдагы бийликтин позициясын карманат. Бул тууралуу Жомарт Кайыпович бир канча жолу билдирген. Бирок Оторбаевди дайындаган Атамекендин кумтөр боюнча өзгөчө көз карашын эске алып, айрым депутаттар саясатчынын партияга байланбагандыгына көп ишенишпейт. 67-ге ынанбаган бул Кыргызстандын душманы деп айтканга чейин баргансызда, азыр сиздин сөзүңүз Кудайга жетип, сизге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат премьерге. Бирок премьер айтып атат 50-50 деп. Мындан ары сиздердин катуу талап коесуздарбы премьерди 67-ге жеткир ушу кумтөр боюнча деп. Же бул жөн эле саясий популизм же болбосо 200-дүүлүк болдубу? Өкмөт жогорку кеңештин продуктусу. Сиздер 50-50 алып бергенден кийин ошону аткарамын деп ошол жерде турат. Эгерде сиз жана сиздин жолдошторуңуз биз айткан чечимди угуп 67 алынсын деп чечим чыгарса, бул өкмөт ошону аткарганга мажбур болот. Атамекендин позициясы, биз өз позициябызда турабыз. Болгону силерден жардам керек. Рахмат. Партиялык кызыкчылыктары жөнүндө убактылуу унутуу тууралуу башкаруучу альянс фракцияларынан дайындалгандардын бардыгы убада беришти. Депутаттардын айрымдары дароо эле билеттерди тапшырууну талап кылышты. Бирок мыйзам боюнча аткаминерлер бош убактыларын партиялык ишмердүүлүккө сарптай алышат. Натыйжада кечки саат 8-ге жакын сунушталган өкмөттүн курамы бекитилип, Жомарт Оторбаев Кыргызстандын 27-чи премьер-министри болуп дайындалды. Жибек Бегалиева, Азамат Иманкожоев, 5-канал.
Өкмөттүн курамына талапкер болуп жаткан Тайырбек Сарпашевдин эч кандай тендерлерге тиешеси жок экени тастыкталды. Мындай бүтүмдө 3 ай бою Сарпашевге таандык делген компаниялардагы коррупциялык көрүнүштөрдүн чын бышыгын иликтеген депутаттык комиссия чыгарды. Биринчи вице-премьерлик кызматка атсалышып жаткан талапкерге карата айтылып келген айыптоолордун чын төгүнү кандай аныкталганы туурасында Айгерим Жанкул кызы айтып берет. Өткөн жылы жергиликтүү гезиттердин бирине чыккан маалыматтардын чындыгы бар жогун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Жарыяланган макалада ал кездеги вице-премьер-министрге таандык делинип, Градиент, Мосдорстрой өңдүү 20дан ашык компания ишканалардын ири тендерлерде жеңүүчү аталып жаткандыгы баяндалган. Тактап айтканда, жол куруу иштерине бааны ашырып жибергендиги, буга дейре кумтөр кенине мотор майын ташуусун улантып келген фирманын өз билемдик аракеттери туурасында. 5 фракциянын ар биринен 2 депутат кирген комиссия 3 ай бою иликтеп, акыры айтылган маалыматтар чындыкка дал келбейт деген корутундуну чыгарышты. Себеби бир да тендердик комиссиянын мүчөсү бизге кайрылып, Сарпашев түздөн түз кийлигишти, же Сарпашев суранды, же Сарпашев дагы башка бир эмелерди, методдорду колдонуп ушул Градиентке тендердин жыйынтыгыны чечип бересиңер деп кайрылган деген бир да заявление болгон жок. 19 жылдан бери саясатта жүргөн Сарпашев бүгүнкү ээлеп турган кызматына дагы шайлоо аркылуу келген. Ал эми айтылган дооматтар баягы эле өзүнө каршы багытталган каралоо компаниясынын иши катары эсептейт. Биринчиден эле буга өзүнүн кесипкөйлүгүнүн жоктугунун айынан жумуштан алынган айрым бир партия мүчөлөрүнүн колунан келиши мүмкүндүгүн айтат. Мен вице-премьер болуп келгенден кийин көптөгөн акимдер кызматтан кетишти. 19 аким кызматтан кетти. Кезинде ошол акимдер профессионалдуулук сапаты менен эмес, ал партияга тиги же бул партияга берилгендиги менен гана шайланган. Эми Сарпашевди өкмөттөн кетирбесек болбойт. Кийинки шайлоо биздин күчүбүз кете баштады деген партиянын өкүлдөрү мага саясий заказ беришти. Алар менен өмүр баянды абдан жакшы дыккат изилдешти. Менин мурдагы бизнесте жүргөнүмдү тактап чыгышты дагы. Анан атайын массалык маалымат каражаттарынын бирине бүгүнкү күнгө чейин такталбаган маалыматтарды берип келди. Сарпашевдин дареген айтылган маалыматтар башынан эле такталбай жарыяланып келген. Өзү да бизнес чөйрөсүнөн келген эл өкүлү келтирилип жаткан суммалар өтө эле көбүртүлүп айтылган дейт. Жүздөгөн тендерди утуп чыкты деген маалыматтар аша чапкандыгын айтып. Байма-бай жарыяланган макалалардан улам аты аталып, таанылып бүткөн фирманын 10 жылдын ичиндеги ишмердүүлүгү дагы текшерилген. Түздөн түз айыптоо бул туура эмес деп эсептеймин. Анан биз ошол Градиенттин 97-жылдан берки ушул ишмердүүлүгүн карап көрсөк, кээ бир мурда түзүлгөн Сарпашев вице-премьер болбой чеке ишкер болуп турган убактан бери түзүлгөн келишимдер, ал договорду Градиент компаниясы милдеттүү түрдө аткарыш керек. Себеби бул эки жеке ишкананын ортосундагы келишим. Бирок иликтөө учурунда жаралган бир маселе болгон. Сарпашев вице-премьерлик кызматты аркылап турган соң өзү түзгөн фирма ишканаларды бирөөгө өткөрүп бериши керек эле. Тилекке каршы бул 5 ай кечиктирилип калган. Анткени менен бул одоно деле көрүнүш болуп эсептелбейт. Балким ал кезде жаңы дайындалып, аркы берки иштер менен жүрүп, эстен чыгып калса керек деген жүйө айтылат. Ошо учредитель боюнча калган экен, бирок убагында 50% долядан отказ бергендиги боюнча бул ошол жерде бар учредитель болуп турганы туура эмес, бирок мыйзам чегинде өзүнүн долясын өткөзүп берген күндөн баштап перерегистрация болбосо дагы ошо учредитель болбойт деп жазылган экен да. Ошон үчүн аны мыйзамдуу деп чечтик. Ощутимый нарушение эмес, но с этической точки зрения бул как бы мыйзамга туура келбейт деп биз комиссиянын мүчөлөрү ошол суроого кайрылдык. Бирок ал жерде биз мындай укук коргоо органдары болбогондон кийин биз мындай бир олуттуу мыйзам бузуу болгон жок деп деген тыянакка келдик.
Эми чогулган документ материалдардын баары прокуратурага кече жакында эле өткөрүлүп берилген. Укуктук жагын караштыруу үчүн. Бирок депутаттардын өздөрү Тайырбек Сарпашевден айтылган дооматтарга анын түздөн-түз байланышы жоктугу тастыкталбаган соң кылмыш ишинин ачылуусуна негиз жоктугун айтышат. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Ал ортодо парламенттеги Арнамыз фракциясынын өкмөттөгү өз министрлик орундарындагы жүрүштөрү коомчулуктун кызуу талкуусунда. Анын ичинде интернеттеги аркыл социалдык түйүндөрдө. Айрыкча айраң таң калып бүтө албай жаткандар Маданият министрлигине көрсөтүлгөн Камила Талиеванын персонасына байланыштуу. Эске салсак, аталган фракция коопсуздук маселелери боюнча вице-премьерликке депутат Абдрахман Маматалиевди, экономика боюнча вице-премьерликке Валерий Дилди, Маданият министрлигине Камила Талиеваны көрсөткөн. Аскат Алагөзов өкмөттүн жаңы жана эски, бирок кызматтык позициясын өзгөрткөн мүчөлөрү тууралуу. Экономика жана инвестициялар боюнча вицелик кызматты арнамызчылар Валерий Дилге ишенип берди. Акыркы кызматы чакан кестер боюнча дирекция директору. Айтмакчы, бул кызматты фракция лидери Феликс Кулов 2019 шайлоого чейин өзү аркалап келген. Дил 61 жашта, саясатта дагы жаш бала эмес, эл өкүлдөр жыйынында парламент депутаты. Кулов премьерликте турганда анын кеңешчиси, электр станцияларынын директорлор кеңешине мүчө болгон. Жалпысынан ошол тармакта иштеген адамдар баа бериши керек. Ошол тармакта иштеген адамдар. Эгерде алар каршы болбосо, анда биз коюшубуз керек. Эгерде ошол адамдар каршы чыга турган болсо, эгерде кандайдыр дооматтар келтирилсе, анда биз андай кандидатураларды карап чыгышыбыз керек. Дооматтар болсо Маданият министрлигине бар элек кезде эле Камила Талиеванын дарегине айтылууда. Кесиби боюнча мугалим, филология илимдеринин кандидаты. Убагында Жалал Абад губернаторунун орун басары болуп эмгектенген. Карьерасындагы ири секирик акыркы чакырылышка Арнамыздан депутат болуп келгенде башталды. Фракция лидери Куловду оодарууга аракет жасап, дал ушундан улам аны социалдык блок боюнча вице-премьерликке жиберишкени айтылат. Социалдык тармакты жетектеп турган чакта эсте калган эле кол алдындагыларга көрсөткөн кыялы болду көрүнөт. Мурунку кесиптеши депутат Айнуру Алтыбаеванын айтканына ишенсек, Камила айымдын кыялына кол алдындагы 30дай кызматкер чыдабай иштен кеткен. Маданият андан дагы оор, андан дагы татаал, андан дагы керектүү, андан дагы пайдалуу нерсе деп эсептейм. Ошондуктан Камила Талиева бул ишке 100% татыксыз адам деп эсептейм. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхындагы Маданият министри болуп иштеген өкүлдөрдүн арасынан эң татыксызы мен Камила Талиева Абдразакмын деп эсептейм. Белгилүү Төкмө акын Азамат мырзанын Камила айымга 1% да ишеним көрсөтпөй жатышынын жөнү бар. Айтымында ансыз деле араң турган Маданиятты жетектөөгө тармакта тажрыйбасы жетишсиз адамдын келүүсү аны көмгөнгө тете. Бул чөйрөдө иштеп көрбөгөн, бул тармакты түшүнбөгөн, эми албетте угарман катары, көрөрман катары түшүнсө керек, бирок ички саясатын ошол маданий ишмерлер менен кантип иштешүү тармагын билбегендиктен ушул чөйрөгө ушундай бул тармакка аралашпаган адам келгени бул өтө бул өкмөттүн курамында начар иш болуп атат деп эсептейм. Кызуу талкуу социалдык түйүндөрдө да негедир дал ушул министр айланасында. Албетте, Маданият тармагынын өкүлдөрүнүн арасында Камила Талиеванын тармактын өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошооруна ишеним арткандар да жок эмес. Маданиятка чоң салым кошуңузчу Камила айым. Өз каалооңуз менен баш тартып, абдан суранам. Өмүр бою сый-урмат менен мамиле кылам. Маданият тармагын ким жетектери тууралуу кабар тарары менен Дизель форумуда жандана түштү. Колдонуучулардын арасында Арнамыздын лидеринин иш аракетине шек келтиргендер да бар. Талиеванын Маданият министри болуп дайындалышы Маданиятты шылдыңдоо. Бул кызматта Мотуевга да начар болушу мүмкүн. Кулов мырза карлыктан алжып атканго, Талиеваны Маданият министри кылып жылдырып жаткан соң. Жогорку кеңештин шайлоодо Арнамыз үчүн добуш бергениме өзүм уялып кеттим. Мен Кулов мырзанын кесипкөйлүгүнө жана лидерлик сапаттарына ишендим эле. Чындыгында бул кадамды шахматтагы ат жүрүш деп эсептегендер да бар. Камила Талиеванын буга чейинки вице-премьерлик кызматка кантип келгенин кыйытуу менен. Жок, Кулов мырзанын ою туура. Ал Талиеваны депутаттыктан алысыраак кетирүүдө. Ал аны тажатып ийди. Жарым жылбы же андан эртеби, баары бир бул өкмөт кулайт. Арнамызчылар кыска убакыт аралыгында бир катар кызматтарда иштөөгө үлгүргөн Токон Мамытовдун ордуна депутат Абдрахман Маматалиевди жылдырышты. Мамытов мырзаны алмаштыруу зарылдыгы ачык айтылган жок, бирок ал ишсиз калбаары тар чөйрөдө айтылууда. Күч түзүмдөрүн жетектей турган Абдрахман Маматалиев кесиби инженер-механик. Жергиликтүү аткаруу бийлигинде түрдүү кызматтарды аркалап, 6 жыл мурун транспорт министринин орун басары болууга үлгүргөн. Айтмакчы, Баткен окуясы учурунда район акими болуп туруп туткунга түшкөндөрдүн бири. Убагында бул окуя
туурасында бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Туткунда болгон кишини адатта аскер кызматкерлери шекшүү менен кабыл алат. Традиция вооруженных сил и армии таковы. Куралдуу күчтөрдүн жана армиянын салттары мындай. Туткунга түшкөн адамдын кайра бул ролдо болууга моралдык жактан укугу жок. Анткени куралдуу күчтөргө туткунда болгон адам жеңүүнү үйрөтө албайт. Андан ар бир убакта кол алдындагылар сурашы мүмкүн. Сиз туткунда болгонсуз да деп. Анткен менен буга чейинки вице-премьер Токон Мамытов Маматалиевди иш билги адис катары сыпаттаган. Мен Токон Мамытовдун сөзүнө уюйм, анткени деген агиш айтып атпайбы. Маматалиев, Абдурахман бул ишти аткарылат. Бул менден де жакшы аткарылат. Бул ишти ушундай жакшы билет деген сөздү жарыялады. Эми генерал-лейтенант Токон Мамытов КГБда иштеген адам ушундай сөздү айтып турса, жөнөкөй ички иштер аскеринин офицери ага кантип бөлөк сөздү айтылат. Албетте Мамытов мырза үчүн өзүнөн кийин келе турган адам тууралуу жаман айтуу бир чети этикалык жактан да туура эмес болуп калмак. Чынында эми вице-премьерлик саясий кызмат болгондуктан жаңы премьердин жаңы орун басары тийиштүү стратегиялык документтер алкагында иш алып барып, күч түзүмдөрүнүн социалдык маселелерин чечип бере алса эле жетиштүү болорун серепчилер белгилешет. Жалпылап айтканда ар намысчылардын министрлеринин алдыдагы иштеринен бүтүндөй партиянын бедели көз каранды болуп калды көрүнөт. Албетте башка фракциялардыкындай эле. Асхат Алгозов, Азат Ынтымаков, 5 канал. Президент Алмазбек Атамбаев Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбордук Азия иштери боюнча жардамчысы Ниша Дисаабисовалды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө өз ара кызыкчылык жараткан тармактардагы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. Ниша Дисаабисовал биздин жетекчиликке Ооганстанда кырдаалды стабилдештирүү боюнча коалициянын аракеттерин колдоодо ыраазычылык билдирип, Афганистанда жана жалпысынан Борбордук Азия регионунда коопсуздукту камсыз кылууда Манас транзиттик ташуулар борборунун чоң салымын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев регионалдык коопсуздук маселелери Кыргызстан үчүн өзөктүү экендигин белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстандын АКШ менен кызматташтыгы мындан ары дагы өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарынын негизинде түзүлөөрүн баса белгиледи. Улуттук оппозиция кыймылы 10 апрелде Горький Сейил багында чакан митинг өткөрөт. Буга чейин бийликтин башка оппоненттери 2 жолу курултай болоорун жарыялап, бирок улам кийинкиге жылдырып келишкен. Кийинкилердин демилгелери ийгиликтүү жүзөгө ашаарына күмөнсүнгөндөр арбын. Кала тургундары митинг пикеттен тажап, убактылуу чектөө коюуну суранышкан болчу. Айдай Аманкулова кыймылдын жакынкы күндөрдөгү пландарын угуп келди. Улуттук оппозиция кыймылынын алгачкы басма сөз жыйыны. Колбашчы жалгыз Равшан Жээнбеков эмес, лидерликти Камчыбек Ташиев талашып, төрагалыкты теңме-тең бөлүп алышты. Равшан мырза өнөктөшүнүн талабын аткарбай кое алмак эмес. Кыймыл ансыз деле башында Аликбек Жекшенкулов сыяктуу бир топ саясатчылардан кол жууган эле. Алардын дымактарын канааттандыра албай. Бул арада тең төрагалардын бир беткей идеялары жок. Кыска максатка биригишкенин бүгүн тартынбай эле жарыялашты. Ал азыркы бийликти кетирип ордуна келүү. Ойлору орундалса күчтүү президенттик башкарууну жактаган Камчыбек Кыдыршаевич Равшан Бабырбекович ыктаган парламентаризмде колдочудай эмес. 2010-жылы элге таңууладык эле жанагы конституцияны. Мына бүгүнкү күндө ошол конституциянын жемишин көрүп атасыздар. Эч кандай мамлекетте бирдиктүүлүк жок, башкаруучулук жок, элдин ынтымагы жок. Бардык жерибизде биз бири-бирибиз менен мындай чабышып отурабыз. Ошондуктан элди бириктире ала турган системаны элге алып чыгабыз, эл өзү ошону кааласа чечип берет. Жана ошол эл каалаган система менен биз жашайбыз деген ойдомун. Бийлик оппоненттерине жакшы шылтоо табылды. Ак уй, көк уй, Ала Тоо аянтынын алдында митингтерди өткөрүүнү чектеген 1 айлык норманы суук кабар катары кабыл алышкан. Каршылык иретинде эми туура 1 жумадан кийин акция өткөрмөй болушту. Принципиалдуу түрдө 10 апрелде бийлик көргөзгөн Горький аянтында спорт сарайынын артында саат 11-де улуттук оппозициялык кыймыл уюштура турган митингди жарыялайлы деп чечтик. Бул нормага өлкө башчысы деле нааразычылыгын билдирген болчу. Башкы прокуратура болсо райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен экинчи инстанцияга кайрылган. Чектөө чукул арада алынып ташталса, бийлик оппоненттери баары бир ойлорунан кайтпайт. Анда Ала Тоо аянтында чогулушат. Оппозиционерлердин артында канча тарапташтары бар айта алышпайт. Бул митингти чоң болот,
мынча адам келет же мынча адам келбейт деп бүгүнкү күндө айтыш кыйын, же болбосо кичинекей эле митинг болот деп айтыш дагы кыйын. Мунун бардыгын ошол убакта ситуация чечет. Камчыбек Ташиевдин катышуусундагы акыркы митинг эмне менен аяктаганы баарына маалым. Күтүүсүз кадамдарга баруудан азырдагы баш тартпайт. Тоокелчилик кылууга эмне үчүн болбосун? Мандатынан ансыз деле айрылган темир тор аркасындагылар тааныш. Ак үйдүн тосмосунан мен сиздер үчүн элибиздин, мамлекетибиздин проблемасын чечүү үчүн секиргем. Эгерде мамлекеттин проблемасын чечүү үчүн кандайдыр бир неординардын шактарга бара турган болсо, ал мен андан эч качан кайтпайм. Ординардуу эмес кадамдардан мынабул инсандар кооптонуп турушат. Чыгармачыл жана илимий интеллигенция өкүлдөрү оппозиционерлерге удаалаш башка агенттикте басма сөз жыйынын өткөрүштү. Мамлекеттин тагдыры менен ойноонун аркасы жаман бүтөөрүн эскертип, алар өлкөнү өнүктүрүү боюнча бийлик оппоненттеринин альтернативдүү программалары жок экенине нааразы. Мына биз могорекини жазайбыз, могорекини кылабыз, могорекинде байлыгыбыз бар экен, момундай кылабыз деген болсо эл ичит эле. Алар болсо айтып атат, келгиле бийликти бергиле, анан кийин биз жазайлык деп. 10 апрелде өтө турган митингдин коменданты болуп Мамбетжун Сабылов тайындалды. Баштагыдай эле гендерди улутташтыруу, эл ишениминдеги өкмөт түзүү талаптары коюлат. Люстрация мыйзамын киргизүүнү гана карашпайт. Кыймыл мүчөлөрү тегиз мурдагы режимдерде иштегенин эске алганда бул түшүнүктүү. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5 канал. 7 апрель окуясы боюнча кылмыш иш чала иликтенген. Бул тууралуу өлкө башчысынын кеңешчиси күн мурун сот жараянда жабырлануучу тарап катары өтүп жаткан тарап менен жолугушууда билдирди. Алар кечээ прокуратуранын Альфа атайын кызматтын жана Мамкүзөт кызматтын жоокерлерин актоо керек дегенге каршы болушуп, өкмөт үйүнүн алдына чогулушкан. Ал ортодо иш кайра иликтенип чыгышы керек дегендер чыгууда. Апрель окуясы боюнча ишти кайра баштан иликтеп чыгуунун зарылчылдыгы барбы? Юристтердин оюн Самат Качкынов угуп келген. 7 апрель окуясы боюнча кылмыш иши Кыргызстандын тарыхындагы эң көлөмдүү делген иш 64 томдон турат. 3,5 жылдан бери жабырлануучу, айыпталуучу, күбөлөр болуп 600гө жакын адам сурак берген. Сот жараяны учурда жарыш сөз бөлүгүнө жетти. Анда айыптоочу тарап Альфанын жана Мамгүзөттүн катардагы кызматкерлерин актоо керек деген билдиргенине нааразы болгон жабырлануучу тарап ишти кайра карап чыгууну талап кылышууда. Муну айрым талдоочулар да кубатташат. Мындай караганда талкуу пренияларда досконально бүтүп элек бул вопрос. Мен ойлойм, дагы талкуулаш керек бул вопросту, следствияны жүрүш керек, анан жыйынтыгын чыгарып туруп, бирок бүт баарыбыз көрүп атабыз, что убакыт көп кетет. Кайра иликтөөгө убакыт көп кетерин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовта кечээ жабырлануучу тарап менен жолугушуу учурунда билдирген. Чындап баштапкы иликтөөлөр чабал жүргөндүгүн айтып, анда ишти кайра карап чыгууга бери дегенде 2-3 жыл кетип калышы мүмкүн. Направьте на ограждение Белого дома. Видно, нет? Ограждение не видно, не видно. Көз карандысыз эксперттер чакырылып, сот жараяны Ак үйдүн чатырына чейин көчүп өткөрүлгөнү белгилүү. Бардыгы деталдуу түрдө каралып, бирок маселе соттук териштирүүдө эмес, баштапкы иликтөө үстүртөн болуп, баллистикалык экспертизадан тарта сурактарга чейин иш чалаучук иликтенип калган дегендер болууда. Ананда Азимбек Бекназаров башкы прокурор болуп турган учурда элди дүрбөтпөө үчүн иш тыкыр иликтенбей, шашылыш түрдө сотко өтүп кеткен. Мои подзащитные сказали. Мени жакталып жаткан кызматкерлеримдин соттон айткан сөздөрү да бар. Башында 1 ай, 2 ай отуруп тургула. Силер аз курамдагы түзүмсүңөр. Эгер аткан милиция кызматкерлерин отургузуп салсак, алар 6000 киши. Алар өзлөрүнүн кишилерине туруп бере башташса, кыйын болуп калат деп айтышыптыр. Муну прокурорлор айтышкан. 6-7 апрелде күч түзүмдөргө башчылык кылган. Тактап айтканда буйруктарды берип турган башчылардын баардыгын мамлекеттик айыптоочулар жазасын алышы керек деп, ал эми катардагы жоокерлерди актоо керектигин билдиришти. Андыктан ишти создуктурбай, ыңкылапта жабыр тарткан Айкөл Ала Тоо коому кайра башынан териштирүүнүн кажети жок дешүүдө. Сот туура чечим чыгараарына ишенерин белгилешип. Доследованияга жөнөткөндө азыр ошол 2010 жылдан баштап 4 жылдан бери бүтпөй аткан сот дагы 8 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Кандайдыр бир убакытта в любом случае бүтүш керек да бул процесс. Мекен шейиттериндеги ошол апалар, конечно, балдарын жоготкондо
орду толугу жоготуу болгон үчүн ошончолук иштери ачышкан үчүн ошондой эмоцияга алдырып аткан чыгар негизин. Эми резонанстуу иштин ыргагы кайсы нукта жүрөт? Кайра башынан териштирүү башталабы деген суроо алдыда турат. Юристтер кайра баштаган менен майнап чыкпаарын белгилешүүдө. Абалды өзгөртө койчу далилдер чыга койбоорун айтышып, анын үстүнө окуя болгондон бери өтө эле көп убакыт өтүп кетти. 3,5 года, да? 3,5 жылдан бери каралып жатат. Кайра иликтөө башталса бир нерсе өзгөрүп, көз жаздында калган далил табылып калат дегенге юрист катары көзүм жетпей турат. Бул иш чоң болуп, коомчулуктун көзөмөлүндө болуп жатат. Менимче прокурорлор туура чечим, мен кубаттайм. Жоокерлерге карата түз далилдер жок болуп жатса, эмне кылуулары керек? Ойлоп бир нерсени таппайт да. Эми сот муну баарын карап чыгып, таразалап туруп чечим кабыл алат. Альфанын жана Мамгүзөт кызматкерлерин актоо керек дегенде айыптоочулар гана билдирди. Ал эми сот али чечимин чыгара элек. Андыктан абалды козутуунун кажети жок дешет айрым юристтер. Баштапкы тергөөнү башынан толуктоо үчүн дагы мыйзамга ылайык сот гана кайра иликтөөгө жөнөтө алат. Самат Качканов, Формат Мамбеталиев, 5-канал. Бизнесмен Шон Дейлинин буйрутма өлүмүн уюштурууга күнөөлөнүп жаткан экс-президент Курманбек Бакиевди мамлекеттик айыптоочулар 20 жылга абакка кесүүнү сурооду. Бул туурасында соттогу тараптардын жарыш сөз учурунда айыптоочу билдирди. Эске салсам, экс-президент, анын иниси Жаныш Бакиев жана 2 уулу Марат менен Максим Уксус компаниясынын өкүлүнүн өлүмүн уюштурууга айыпталышууда. Тергөө материалдары боюнча 2005 жылдын аягында Максим Бакиев атасы экөө жер үй алтын кен иштетүүгө толук укукту алуу жана андан ары сатуу үчүн жең ичинен сүйлөшүшкөн. Лицензия алуу убакта Уксус компаниясына таандык болчу. Шон Дейлини өлтүрүү тергөө аныктай албаган киллерге буйрулган. Ал бизнесменди жарадар гана кылууга жетишкен. Шон Дейлинин өмүрүн дарыгерлер сактап калышкан. Эсеп палатасы Бишкектин муниципалдык тазалык ишканасында олуттуу чыгашаларды аныктаган. Бул туурасында башкы мамлекеттик инспектор Дамира Такырбашева Вечерний Бишкек интернет порталына билдирген. Анын маалыматы боюнча чыгашалардын көлөмү 2011 жана 12 жылдар үчүн 65 миллион сом болгон. Тазалыктын кардарлар базасында улуттук статкомдун санагы боюнча 800 миңден ашуун тургун болушу керек болсо, тизмеге 500 миң гана жазылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында кат түрүндөгү келишимдер бардыгы эле төлөөчүлөр менен түзүлгөн эмес. Божомолдорго караганда таштанды чыгаруу кызматы үчүн сөз түрүндө гана сүйлөшүлүп, тазалыктын жумушчулары акыны кассага жеткирбей алып турушкан. Алдыдагы 4 жылдын ичинде Борбор каланы өзгөрүүлөр күтөт. Шаар башчысы Кубанычбек Кулматов жана анын командасы иштеп чыккан Бишкектин социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу программанын негизинде. Кала мэринин программасында келечекте боло турган олуттуу өзгөрүүлөр менен катар биринчи кезекте аткарылуучу иш-чаралар көрсөтүлгөн. Теманы Нурсулу Нуркамилова улантат. Дегенде эле Ордо калаанын жана тургундардын коопсуздугун камсыздоо маселеси каралмакчы. Негизгиделген көчөлөрдүн кесилиштерине камералар, чырактар орнотулуп, пилоттук долбоордун алкагында жүрүүсү күтүлүүдө. Иш чет элдик инвесторлорго жүктөлөт. Середина апреля уже стартует пилотное освещение нескольких. Апрелдин орто чендеринен баштап бир нече көчөлөрдө катары менен жарыктандыруучу жабдыктарды орнотуу башталмакчы. Бул бизге алдыда иш алып бара турчу мекемелерди аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Кайсы ишкананын чырактары сапаттуу болуп чыкса, биз алар менен алдыда иштешкенге даярбыз. Азырынча 2 Орусиялык, Түштүк Кореянын ишканалары биз менен иштешкенге кызыктар экендиктерин билдиришти. Шаарды жаңы өнүктүрүү программасына ылайык өзгөрүлө турчу экинчи багыт жеке компаниялардын эсебинен муниципалдык автоунаалардын санын көбөйтүү. Жеке маршруттук унаалардын ордуна жүргүнчүлөр көп батчу автобустар жана троллейбустарды сатып алуу пландалууда. Жеке маршруттук унаалар боюнча маселе азырынча чечиле элек. Бишкек шаары үчүн чоңураак автобустар алынат. Бул автобустар газда жүргөн автобустар болот. Жана билет алуу системасы электрондук системасы менен жүрүлөт да. Тарифтердин жогорулабасы азырынча белгисиз. Көп орунду унааларды каттамга жүргүзүү практикасы буга чейин да болуп келген. Бирок андан эч кандай майнап чыккан эмес. Адистердин айтуусуна караганда азыркы иштелип чыккан программа жакшы саамалык. Бирок анын канчалык деңгээлде натыйжалуу болоору башкаруучу бутактардан көз каранды экендигин айтышат. Көз айтат эмеспи? Сокку кыйын болсо кийиз казык жерге кирет дегенде. Ошон үчүн болсо мына баштап коюп иштеп коечпа, баштап коюп иштеп коечат. Аягына чейин жеткирбей. Ошол эле тиги Мерседести алып келип, Мандырды алып келип, эски автобустарды алып келип, ошол канчалык туура болгон ошону эле такташ керек да. Ошон үчүн болсо, мүмкүн айтам, эсептеп туруп, анан
таак эметип, мына бизге моякка момундайлар керек деп туруп. Тет якасы момундай кылат. Моундан буяга чейин маршрутуңар момундай өтөт. Тигиндей болот деп туруп так айтыш керек да. Ыңгайлуулук багытында муниципалдык ишканаларды, анын ичинде тазалыкты жеке ишкерлердин колуна берип, алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу. Ал үчүн биринчи кезекте чет элдик инвесторлорду тартуу керек. Серепчилердин айтуусуна караганда бул үчүн баардык шарттар бар. Бир гана алардын алдындагы бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтып, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр берилүүсү керек. 2010 жылда эле мен деген бир инвестордун кызыкчылыгын жактап ушул баягы мусор иштетүүчү заводко кандай проектке киришип инвестиция кылабыз дегенбиз да. Ошондо абдан чоң баягы пара сурашып, ошол ишти жүргүзбөй койшкон да. Чет элдиктер келбей калган, а биз ички инвесторлор болсо иренжип калган да ошол пара сураганга. Негизи ушул шаардын өнүгүшүнө ушундай эле нерселер тоскоол кылат да, баягы чиновниктердин, немелердин мэриянын жана башка кийгилишүүсү жана мындай пара сурагандыгы да, коррупциялык схема түзгөндүгү. Борбор калаада чечилбей келген дагы бир маселе. Ойду келди токтотулган унааларды иретке келтирүү маселеси да каралмакчы. Нурсулу Нуркамилова, Андрей Заверухин, 5 канал. Бишкек шаардын мэри Кубанычбек Кулматовдун бир эмес 2 жолу эреже бузган айдоочусу 500 сомдук айып төлөдү. Эске салсам, кечээ интернетте кала башчысынын автомобили 2 жолу жол эрежесин бузгандыгы тартылган тасма тараган. Айдоочу алгач бет маңда жолго чыгып кеткен. Андан соң светофордун белгисин тоготкон эмес. Ичинде мэр барбы жокпу, баары бир айдоочу айып пулга жыгылаары билдирилген. Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов өзү дагы эреже бузуучуну жазалоону сунуштап, бул боюнча жол кайгыл кызматынын жетекчиси Талантбек Исаев менен сүйлөшкөн. Бул арада жол кайгыл кызматынын жетекчиси Талантбек Исаев инспектордун талабын аткарбай токтобой качып кеткен эреже бузуучуну өзү кубалdoого туура келди. Багыттаманы рациядан угаары менен алыс эмес жерде жүргөн Исаев унаны өзү кууп жөнөгөн. Бишкектеги эң кымбат деп эсептелген Range Rover маркасындагы терезелери караңгылатылган автомобиль куугандан качам деп жөө жүргөндөр менен башка айдоочулардын өмүрүнө коркунуч жаратуучу бардык эрежелерди бузган. Кармалгандан кийин айдоочу буга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн соттун чечими менен айрылганы белгилүү болгон. Эреже бузуучунун аты жөнү такталып, ал май куюучу ири түйүндөрдүн биринин жетекчисинин баласы экени аныкталды. Анын унаасы айып жайга токтотулуп, административдик жаза жөнүндө суроо чечилүүдө. Жалалабадда альтернативдүү түндүк түштүк жолунун курулушунун 1 фазасы башталды. Бул туурасында өкмөттүн Жалалабад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүгүү бөлүмүнүн жетекчиси Ажы Мамат Исаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, долбоордун 1 фазасына ылайык жолдун Тогуз-Торо районунун Атай айылынан Жалалабад шаарына чейин 142 чакырымдык кесими курула баштайт. Ушул тапта монтаждык иштер жүрүп жатат. Мына ушундай жаңылыктар менен күндеми өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.